Ооруканада Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Анын айтымында партия лидери менен адвокаттар жолугуп чыгышты. Учурда Ата мекен фракциясынын депутаттары жолугууга уруксат алууга аракет кылып жатышат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мирсайыт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулгандыгын билдирген. Дарыгерлер саясатчынын ооруканага которулгандыгын Азаттыкка ырастап, учурда текшерүүдөн өтүп жаткандыгын айтышты. Буга чейин Ата мекен партиясынын төрагасы экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертүү үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте дагы козголуп, айрым депутаттар тобу Ата мекен партиясынын башчысынын ден соолугу дыкат текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууда кол топтошкон.